Токмоктогу республикалык адистештирилген реабилитациялоо борбору. Бул жердеги балдар тубаса оору менен төрөлүп, майыптыгынан улам ата-эне кайрымынан чыгып, андан аркы тагдыры балдар үйүнө байланган наристелер. 1950-жылы негизделген балдар үйүндө учурда 80 бала тарбия көрүүдө. Алардын жарымы ата-энеси баш тарткан наристелер болсо, калган балдардын ата-энеси бар. Анда-санда келип кабар алып турушат. Балдардын көбү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген. Төрөлгөнүнө 10 күн болгондон тарта кабыл алынып, 4 жашка чейин багылышат. Андан соң бөбөктөр башка балдар үйүнө жиберилет. Биздин балдар үйүнө болсо негизгисинен оорукчан балдар жашашат. Булардын диагноздору ДЦП, микроцефалия, гидроцефалия, болезнь Дауна, зайчий губа, волчий пасть деген диагноздар менен по направлению Министерства здравоохранения менен алабыз балдарды. 10-15 күндөн баштап 4 жашка чейин багабыз. 4 жаштан кийин Беловодскийдеги балдар үйүнө жиберебиз, же болбосо Сокулуктагы балдар үйүнө жиберебиз. 6 группа бар. 6 группанын ичинен бир группасы 10-15 күндөн баштап 1 жашка чейинки балдар, 2 группа балдар жана аябай инвалид балдар, полностью жатып, катары өздөрүн ухаживать эте алышпайт. Воспитательдер тамак беришет, кийиндиришет, жуундурушат. Ошондой группадан 2. Мамлекет тарабынан ар бир баланын тамак ашына, дарысына акча бөлүнгөнү менен балдар үйүн оңдоп түзөөгө, балдар аянтчасын курууга каражат бөлүнбөйт. Бирок кайрымдуу адамдардын жардамы менен кол кабыш үзгүлтүксүз келип, айрымдары балдар үйүн оңдоп түзөөгө жардамын беришет. Аталган мекеменин бир корпусу учурда урап калуу коркунучунда, дубалдарынан жарака кеткендиктен ичи кооптуу. Дал ушул жерде тарбияланып жаткан 2 тайпадагы балдар башка тайпаларга кошулуп, саны чектен ашса да окууга аргасыз болушууда. Бир зданиябыз, биринчи корпусубуз аварийный эмеде турат. Ошондо болсо мурун 2 группа жайгашкан. Азыркы учурда 2 группа жок. Ошон үчүн биздин группалар кичине мындай сверх норма болот да. Балдар ар бир группада 10-12ден болсо, азыркы учурда ар бир группада 14, 15, 16 балдардан болуп кичине көбүрөөк болот да балдардын саны. Адистештирилген реабилитациялоо борборунун социалдык кызматкери билдиргендей, балдар үйүнө көбүнчө баланы майыптыгынан улам таштап кеткен, ичимдик ичкен, жетишпеген үй бүлөнүн балдары алынып келинет. Кээ бири оор турмушта чоңойгондуктан көп убакыт балдарга аралаша албай кыйналат. Биздин борбордо социально опасный семьялардан тартып алынган балдар бар. Ал жерде болсо көбүнчө ичкен ата-энелер болот. Ошолордун арасынан бир токтолуп кетсек, бизде деген 2 бир тууган балдар бар. Балдар тартып алынып келингенде балдар аябай арык, что видно было по ним, что алар момундай кандайдыр тамак жагынан кандай аз тамак ичип, көбүнчө учурда бир ачка болгон учур эметилди да. Себеби биздин центрге келгенден, борборго келгенден кийин бир топко чейин биздин борбордун тамагына көнбөй, тамак ичпей, жанагы жөнөкөй эле смесь ичкен күндөрү да болду. Жаңыдан тили чыгып, чуркап ойной турган маалында эми гана тел чигип, чыгырык сүйөнүп баскан балдарды, майып арабага байланган бөбөктөрдү көрүп, көзүңдөн жаш тегеренет. Ата-эне мээримине бөлөнүп, бактылуу балалык буйрубаган наристелер жок дегенде оорубаса гана.